1xBet. Спорттук эмоциялардын демеушүсү. Керісінше бірінші орында бірнеше тур мурда бара жатып, алар позициясын бир аз жогото алган. Эки тарап үчүнтөн упай абадай керек. Денис Игилик жаратат, ага сиздер менен чогуу болобуз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаевна бірнеше көзүрмө мурда старттык ышкырык жаңырды. Топтук кийимчилер булар Дордой, ал эми сардык кийим менен талант беттешти өткөрүп курамды тааныштырабыз. Турнирдин өзүндө чыкпай калышы ыктымал. Бурчтан чыгарып абадан сокку. Жакынкы бурчка Турсуналий Рустамов таамай сокку жатат. Айрыкча мисалы үчүн сологой оюнчунун таамай сокку жатканга мүмкүнчүлүгү өрөк. Ал эми жок, өзү сокку затты. Гол! Алексей Лобов ошентип жер аркылуу серпилип, үстүнкү тирөөштүн аскынкы тарабына тийип туруп, андан кийин дарбазадан орун алды. Мына алыскы аралыктан узатылган сокку. Негизинен оң буттуу оюнчу бул жерден пас чыгарып берет. Бөйүнчөсү ал эми сологой оюнчу үчүн дарбазага таамай сокку узатканга мүмкүнчүлүк бар. Принцке облакты Алексей Лобов бул бир учурда бир эмес эки машыктыруучуга азыр жакшы сокку. Ушул жерде ойдун чабуулдары ар тараптуу. Азыр болсо мына сол тараптан, сол канаттан кирип барган Данин Талович сокку. Караңыздарчы. Келген болчу. Бирок азыр албетте ал лидерлик позициясын жоготкон, бирок азыр гол жаратса алардын катарына кайрадан кошулмак. Гол! Жана дубль ошол эле Алексей Лобов экинчи голду жаратты. Бильярдтагыдай тактык менен ушунчалык так таамай соккуну оң бурчтун тирөөштүн ички тарабына узатып кетти. Алексей Лобов ошентип Германдарды Бралиев кирип барды. Жана канчалык көп пауза кармады. Дарбазага эле сокку узатпайт беле. Ышкырык жаңырды. Турат Муралий Махмедов азыр бара жатат. Муралий Махмедов, Данин Талович ачыкка топ жетти. Данин Таловичтин тепкени. Ал эми 9. Турсуналийдин чыгарып берүүсү Лобов дагы бир рет сокку узатат. Жана гол! Хет-трик Алексей Лобов. Идеалдуу мына азыр голду жаратты. Төшү менен топту токтотуп, жакынкы бурчка чыгып туруп, андан кийин дал ошол тарапка топту тээп кетти. Топ бир тойлуу бийик барган болчу, бирок ал албетте төшү менен аны жөндөгөнгө жетишти. Ошентип Алексей Лобовда 3 гол. Бүгүн анын бенефиси Олев Жазыбай бул жерден тепсе болот, тепти. Жана төш менен кайтарды эле. Антон Сүйүнбекке топту жеткирди. Данин Талович ашылып бара жатат. Муралимдин керемет ылдамдыгын байкап көрүңүздөр. Жана 100% мүмкүнчүлүктү ушул жерде. Жана азыр Бектур Абдувалиев бара жатат. Жазыбай аны карап бараткан үчүн Бектур Абдувалиев түп-түз анын тепкен. Сүйүнбек ачык. Сүйүнбекке топ жетти. Жана Турсуналий Рустамов. Турсуналий жер аркылуу рикошет. Жана колуна топ тийип калды. Гол! Ошентип Данин Талович өзүнүн голун жаратты. Жана бомбардирлер тизмесинде кайрадан ал сап башына сурулуп чыкты, же болбосо лидерлердин катарына кирди. Буга чейин Дастан Токтосуновду жана Антон Землюнухинде 6-дан голу болсо, Данин Талович ошентип ал дагы 6-чы голун жаратып. Султан Чомоев кана алыскы бурчукка. Бир аз
Бул жагдан көрсөткүчтөрү жок болчу. Азыр Лобов дагы бир жолу гол, покер! Ооба, азыр футболкасын чечсе болот. Покер үчүн, тарыхый учур үчүн ошентип Алексей Лобов сары кагаз алганга да макул. Алексей Лобов бир оюнда 4 гол. Бир голу экинчисинен, экинчиси үчүнчүсүнөн дегендей кооз, ушунчалык керемет голдорду бүгүн Алексей Лобов жаратты. Мына сага ушинтип жылдызы бүгүнкү оюнда жанып турат. Алексей Лобовдун 5 голдун 4-өсү анын карамагында жана сары кагаз. Албетте бул жана финалдык ышкырык, урматтуу көрөрмандар. Финалдык ышкырык